бизде көйгөй бар. Биз дольщиктербиз, пострадавшие. Имамидин Ташев, KG Group деген компаниядан анын бажасы бар. Азыр генеральный директор Улан Абдыкеримов. Биз ошолордун колунан азыр пострадали, можно сказать. 4 жылдан бери, 2017 жылдан бери уже не можем получить свои квартиры. Биз деген KG Group'ка барып, акчаны берип, заключали договор, то есть 17 жылы. И алар деген начали с января, анан кийин уже августка уже пик келгенде, у них своя схема была. Алар деген ортодон поставщик металла деп коет да, ошондойду салып, биз уже квартира сатып алгандан кийин бизге кайра айтат да, мы договор расторгаем, вы без квартиры остаетесь депчи. Хотя акчам бар төлөнгөн. А ортодон, когда уже начали разбираться, ортодон айтты, это квартиры не наши, это квартиры металл поставщиктики, и мы с ней у нас проблемы, поэтому силер квартира жок деп. Биз айтканбыз, то что это не наши проблемы, сами решайте десек, азыр уже квартираларыбызды ала албай жүрөбүз. Көбүлөр, например, в общем башында 22 үй бүлө болчу. Азыр кимдин колунда бар, кимдин колунда жок, то у кого связи есть. Азыр 11 үй бүлө жүрөбүз. Еще ала элекпиз. 5 үй бүлө спорный момент болду. Калгандар кто смогли, тот те получили, да. Биздин иш 17 жылды башталды сентябрда. Ошондон бери эле алып жүрөбүз. А могу тиги алга алды деп атпайсыңарбы? Ошолор кантип алыптыр аракет кылып? Крышалар бар. Так, бирөө депутат болгон жогорку кеңешке. Бирөө СНБде тааныштар бар, это не секрет да. Тааныштар менен бүтүргөндөр бар. Жөнөкөй простой кишилер биз ошондой калдык пока. Сиздер акчадан да жок, квартирадан да жок. Да, биз, например, ал акчаны биз деген биздин үй бүлөбүз ошол сумманы кредитке алганбыз. Биз азыр деле квартирага снимать, квартирада жашайбыз. Кредитти дагы эле төлөп атабыз, но не можем получить. Азыр үйгө кире албайбыз, например. Азыр ни дом, ни там, ни здесь биз да ошо. Канча сумма төлөндү эле первоначальный? Сумма первоначально полный төлөнгөн. Там условия ушундай болгон, если полный төлөгөндө эти квартиры были мындай жакшы жерде жайгашкан болчу да. Поэтому алып калгыла деп ушундай инструментти алдапчы. Адрес каякта? Биздики, например, Куйручукта. У них 15 объект по городу. Биздин ошо 11 дольщик азыр ар кайсы объекттерде да. Биздики Куйручукта, мы еще не получили. Ошол бойдон судимся, ходим, не можем получить ответ. Азыр Имамидин Ташев мындай элдин көзүнчө мындай жакшы көрүнгөн менен мы с ним лицом к лицу сүйлөшкөндө ал вообще башкача киши да. Сөгүнүп, сагынып, жаман эле киши да. Не такой, как в сфере медиа көрүнгөндөй. Анан так, что еще? Азыр биздин иш турат. Имамидин Ташев мындай неприкосновенный киши сыяктуу эле экен. За границу вылетает, Турцияга барып салып келет, тияка барып келет. Эчтеке кыла албай койдук. Сейчас ушундай моментте турабыз. Эң биринчи сотко кайрылдыңыздар да. Ал жак карадыбы? Биз биринчи кайрылып баштаганда биздин ишти Кайсы жакка кайрылдыңыз? Финполго кайрылганбыз. Бизди карап аткан көпкө чейин. Андан кийин прям ошол моментте Атамбаев кетти. Атамбаев кеткенден кийин аны алышты. Биздин ишти Октябрьский РОВД. Ошол жактан возбудили по факту уголовное дело, мошенничество. Вот. Азыр в процессе. Азыр Финпол, прокуратура бүт жакка обращались, президент, Акипресске тоже выходили бүт жакта. Азыр ошондой көйгөй да, дагы эле жүрөбүз. Анан карабай жатышабы же создуктуруп атышабы? Завтрактар менен комитет атат да, эртең бүтүрөбүз, мында бүтүрөбүз деп следовательдерди алмаштырат улам-улам. Финполдон прокуратура атат, прокуратурадан тияка жылдырат, кайра сотко ушинтип эле футболят. ГСУдан нас футболят. Мына баштадык деп туруп, убакыт чоюлмай болуп атат да, бизди убакытты чоюп кетип атат. Биз башында айтканда ошо 16 деп атпайсызбы, 16 болуп болчу, даже 22 болчу. Ошол 4 жылда кто-то нервчида, кто-то согласен, дагы акча төлөйм деп ушундай ситуациялар болду да. Биз пока ушундай күрөшүп атабыз 4 жылдан бери. Талабыңыздар эмне болуп атат? Компания акчаны кайрып берсе? Жок, айрып эмес. Квартираны биздин, например, квартира турат да, жабык. Азыр под арестом, биз ошол жака кире албай атабыз. Алар бизге квартираны бербейбиз деп атат, а биз ал квартираны алабыз деп атат. Ошол эле, бизге акча керек жок. Ошо квартираны кайра сатып алалы деп атат. 3 доллардан кайра сатып алалы дейт, кайра экинчи жолу сатып алалы дейт квартираларды. 30% кошуп төлөгүлө деп атат. Ошондо атат да, билесизчи. Ага макул болгондор болду, биз макул боло алган жокпуз. Себеби биздин андай дополнительный доходторубуз жок. Болгонубуз өзүбүз пенсионербиз азыр. Квартира жашап, мен, например, 17-жылы январда алгам. Мына ушул күнгө чейин ошол үйдө ремонт жасап жашап атам. 4 кыштап атам.
Мына ошого чейин квитанция бербейт. Себеби мунун крышалары аябай жакшы, генеральный прокуратура мурунку Жамшитов, Өткүрбек Жамшитов. Муну аябай крышавать этти. Андан бөлөктөр да крышавать этип атты. Мына ушу күнгө чейин эми жаңы власть келди, азыр 4 президент алмашты. Мына до сих пор бул президентскийге да койгон. Өтө албай калды, бирок азыр эми дагы чуркап жүрөт. Билбейм эми кандай алып алабыз, айлабыз кетиби, мына чыгып атабыз силерге. Негизи мындай болгондо соттун чечими бар, решениясы бар, следственный действиялар бүткөн, аудиторская проверка бүткөн. Даже решениясы бар да соттун чечимичи. Дагы эле ошол ойдон чечим болсо дагы эле келтабыз да, аны же камашпайт, же эчтеке кылышпайт анычы. Бул негизи Имамидин Ташев бул аферист экен булчу. Бул неге жанакындай квартира берип атпайбы элдергечи? Мисалы бир квартира берет, бирок 10 киши, 20 кишини квартираны алдап кетет булчу. Ушундай аферист да булчу. Бирки бажасы менен дагы ушундай аферист, улан Абдыкеримов деген. Эми азыр дагы эле жүрөбүз ушинтип сотко биздин ишибизди сотко өткөрүп берсин депчи. Анын камасын же биздин квартираларыбызды берсин депчи. Биз жөнөкөй эле карапайым элбиз, биз анан арабызда бир байкар болчу Өмүрбек байке. Ал 15 канча 12 жыл, 15 жыл. 15 жыл дек Казакстанга барып Басрабай байдар болуп срок иштеп келиптир. Бир комнатаны алып тур тетек Бакайдан, Акынбай абайдан. Ошону ушундай кишилерди, аксакалдарды ошондой кишилерди алдайт да өзүчү Имамидин Ташев. А так мында аферист өзү. Аферист. Бир момент. Ана канча жол жаздык биз президентке жаздык, прокуратурага жаздык каттар. Жазабыз, жыйынтыгы жок аныча. Басып коюп атышпайбы? Анын себеби анын связи бар, акчасы бар аныча. Ал чоң компания да элдин баары билет да, KG Group деген экен компания Кыргызстанда дүңгүрөп чыкты эле убагында. Ошондой киши да бул аферист. Анан мунун налогтору да бар да, ушу налогторун дагы жашырып көп иштери да бар да, муну текшере келсе. Налогторун көп жашырып жатышат. 2 налогу бар экен. А эмне болуп ушул компанияга кабылып калдыңыздар? Биз убагында үй бүлө ишенгенсиздер да, туурабы? биз үйүбүз бар болчу. Мен мисалы үйлөнгөм, үйлөнүп туруп анан кийин бөлүнгөнбүз да. Анан квартира издегенбиз, ал KG Group экрандан көп чыгат го. Ошол жактан эле көргөнбүз. Барып эле Рекламадан. офисине барып эле кадимкидей акчасын барып берип эле алганбыз да, кадимкидей барып квартираны көрүп. Өзү эле бар болчу даже кирген да атканда. Болсун деп кеткен да. 17-жылы 11-январда ошол күнү акчасын төлөп, договордун баарын бүтүрүп, нотариус аркылуу заверять этип, өзүнүн колу печаты бүт бар законный документ турат. Бирок мен ал үйдү KG Group'тан алган себебим мартта уже эксплуатацияга берилет деген. Мартта мына ушундан бери канчанчы март болуп атат, берилбептир. Мен алган убакта 3 жолу эмеде залогдо туруптур. Залог деп койчу эле. Арест экен. Мен аларды билген эмесмин да, билсем алмак эмесмин да. Мына ушу былтыр аресттен чыгарды. Эми жеке биз эмес, ошо мен жашаган үйдүн бар тең уже эмесин ала албай жүрөт. Жана документин ала албай жүрүшөт. Кызыл KG Group'тун бир дагы үйүндө жок. Бардык шаар боюнча канча объекти болсо, ошонун бирөөсүндө дагы кызыл китеби жок да. Жана атайын передача бар, Баха деген бар, Азия Микс. Ошонун передачасын көрсөңөр деле, ошол жакта жашап аткандардын кызыл китеби жок экенин ошол жактан деле тастыктап беришет да. Кызыл китепти үй бүткөн, кандай үйдүн акчасы төлөнүп бүткөндөн кийин беребиз деп айтышат. Ооба, негизи ошо кызыл китеп техпаспорттары негизи үйдү ошо техпаспортду алганда ошол үй баягы кандай айтсам, документи толук түрдө бүткөн болуп эсептелет да. Ага чейин эч кандай ал үйгө учетко тура албайт. Ал үй мындай эмеде жок болуп эсептелинет да. Эгер техпаспорту жок болсо, газ деле берилбейт мисалгачы. Шаар боюнча ошо бир дагы үйүндө техпаспорт жок. Момент кошуп коеюнбу? Бизде Орос байке деген бар. Ал квартирасын уже башка бирөөгө сатып ишкен. То есть биз ошол квартирага, например, эметсек, уже сатып ийген, ал үйдө уже башка бирөө жашап атат. Это, 17 жылдан бери беспредел да, мындай эч кандай беспредел, эчтеке мындай айтканда деле биринчи киши шок болот, бирок ошойдон биз уже келтебиз да. Ошондой момент бар. Мындай айтканда ошол үй арестте турат азыр, бирок башка бирөөгө да сатылып кеткен да. Ошондо 2 кишиге сатылып атат ортодончу. Бир эле квартира. Бир эле квартира. 200 эле. Мен да кошумчалап коеюнчу. Көп эле нерселер айтылды. Мен кошумчалай турган нерсе ушу мамлекеттик деңгээлдеги мекемелердин бардыгы, прокуратура, Финпол, ГСУ, атап кетсек, ошон мекемелер көп. Ошолордун бардыгы мамлекеттик деңгээлдеги мекемелер болсо дагы бир жеке менчик ээсине дольщиктер менен баш аягын таппаган мамилеге аралаша алышпайт, чече алышпайт. Анткени бул жерде акча сүйлөп жатат.
акчасы көптөр мисалы баардык маселесин чечип алууга болот экен. Биз башында 23 киши болсок, бүгүнкү күндө 11ге жетти саныбыз. Ошолордун баардыгын Ташев ар кандай жолдору менен, амалкөйлүгү менен, аферисттиги менен ошо оюндан чыгарды да, мындай айтканда. Ар кимисине бизге дагы квартираны бербейм деп эч качан жарыя кылган эмес. Берем дейт, бирок $300 кошумча төлөмдү талап кылат. Эгер биз мурда $500 сатып алган болсок, азыр $300 төлөм жасасак, анда ар бир квадрат метр $800 айланыш керек. Биз ошондо бир эле квартираны 2 жолу сатып алганга барабар болуп атат. Анан билбейм, биздин мамлекеттик мекемелер эмне иш кылып, кимдин кызыкчылыгын коргоп отурушат, биз башыбыз жетпейт. Президенттердин далай алмашты, бирок эч кандай маселелер чечилген жок. Азыр данный момент иш Финполдо, качан акыркы жолу качан өткөрдүңүздөр Финполго? Азыр келип атабыз Финполдон. Сыймык Жапыкеевдин ошого Надежда отот Сыймык Жапыкеевке, бирок кире алган жокпуз. Кирдик начальствосуна. Алар ошо баягы айтышты, бүтүрөбүз, убактысын беришти, февралда, анан кийин бүтүрөбү, өткөзөбүз сотко, ишти сотко өткөзбөй. Качан бүтүрөбүз дешти, эмне дешти? Ушу айда дешти да, ушу айда. Күндө эле, мурун 3 жылдан бери ушуну келип жатат да, мынакей 1 ай, 2 ай, жарым күн бул чыла айтат, бул чыла жок ошо мененчи. Анан бүтөбүз, эмне кылабыз эми? Жыйынтык чыкпаса эмне кылабыз эми? Митингге чыгабыз. Дагы арызданабыз дагы. Анан негизи Ташев боюнча айтып кетсем, ошо мен ал кишини өзүм билип калдым, көрүп калдым, канча жолу жолуктук агачы. Өзү мындай телевизорго чыккандан бери мындай жакшы болуп атпайбы, өзүнчө мындай жардам берип элгечи. Өзү андай киши эмес. Өзү мынакей мисалы биз башында канча кишибиз? 23 киши болчубуз. Өзүнүн офисине киргенбиз. Кирип туруп, анан кийин бизди баарыбыз телефондорду алдыртып, текшерип, частный өзүнүн офисине элечи, негизи телефон текшерген болбойт, сумкаларды калтыртып, ошону обыск кылганда, анан кийин улуу кишинен мынакей эжекелерге, мисалы өзү мамасы менен тең кишилер да, ушулар ушуп кыйкырып, ушулар ушуну алганда, ушуну ит кылганда, ушунтипчи бул аферист. Ушундай киши бул. Мындай начар киши да, аферист кыскасы ушундай да. Шайлоо учурунда көрдүңөр да, абдан сыпайы, абдан сылуу, абдан бир адамгерчиликтүү кишинин образын көргөзө берет да. Чынында андай эмес. Энесиндей, атасындай кишилер менен сенсирешип эле кадимкидей. Баягы өзүнүн бир маданиятсыздыгын дейбизби, же бир тарбиясынын начарлыгы дейбизби, кыскасы биз абдан нааразыбыз бул кишиге. Анан могу сот системасы боюнча биздин соттор далай жолу чакырышты бул кишини. Шаардык сотко, райондук сотко, республикалык сотко бирөөсүнө да басып келген жок. Анткени анын артынан жөлөп турган чоң акчасы бар экен. Биздин сот системасы бир күн, 1 саатка дагы ал кишини чакырып келтире алган жок сотко. Эң өкүнүчтүүсү ушул. Уят эле да. Уят эле да. Бир да жол кирген жок, 4 жылдан бери, 3 жылдан бери бир да жол сотко кирген жок, басып келген жок дажычы. Турцияда эс алып атам деген баягы акыбалын, ал дайыма дарыланып атам деген нерсеге алмаштырып коет дагы, ар кандай документтерди тапшырып коет. Ошондой эле бир маалыматты биз сотто көрүп чыксак, эртеси күнү ал президенттикке кандидатурасын регистрациядан өткөзүп жүрөт. Биздин сот системасын кошуп, бизге кошуп шылдыңдап жашап келатат бул бала. Мисалы акыркы ситуация болгон, шайлоого катышпады бул Ташевчи аферист. Следователь слушканбыз, айткан Турцияда экен, лечениеда, якобы лечениеда экен да, жүрүнүп эле жүргөндө жакшы эле жүрөт. Анан кийин аэропорттун учуп келгенде эле галочка коюп койгонбуз, сразу повестка беребиз, тозолобуз деген. Ал жок эле, келип эле свободный келип регистрация кылып эле тиги президенттик шайлоого катышты. Ошону жыйынтык мындай вывод кылса деле болот да, ошого каратып элечи. Азыр дагы эле жүрөт да, связи бар, акчасы бар ушундай кишилерчи. Ушунчалык булыктары туруп анан президенттик шайлоого кантип катышты деген суроо жаралабы сиздерде? Ооба да, жаралат да. Бети жок да бул адамдынчы, аферист булчу. Аферист. Актер да? Актер жөн эле. Бир момент бар да, когда президенттик шайлоого талапкер болгондо, ошол за все время уголовная ответственность, любая ответственность ал кишиге неприкосновенность болот да. Азыр, например, выбор келет, городской кеңеши. Эме, жогорку кеңеш. Ошого да катышат, көрөсүңөр. Ошондогу көз көрөт тоже, көз жетет ошогочу. Кандидаттарга уже катышкандарга уже неприкосновенность бар да, бүтмөйүнчөчү. Өтсө жакшы, өтпөсө кайра жанагы уланып кете берет да, өзүнүн кишилерди алдап, ушинтипчи.
Буга чейин Ташев. соц тармактары менен кайрылып көрдүңүздөрбү? Кайрылып көргөнбүз. Анан кийин булар аларды билишти, ар жакта аякта дагы сүйлөшүп алышты, база алышты, тыйын менен бүтүрүп алышты. Акипреске чыкканбыз башында. Акипресс биринчи жолу чыгарып берди, анан кийин билип Акипресске барсак, экинчи жолу уже такыр башкача сүйлөп калды. Анан биздин маалыматыбызды такыр тескериден чыгарып баштады да. Биз күнөөлүү болгонсупчу ошентип калды да. Акипресс деле эме экен да. Мындай караганда чындыкты чын айтпайт да. Интерес болсо ошолор менен иштешет экен аларчы. Акипрессчи. Кыскача маалымат. Буга чейин биз ушунча ызы чуу болдук. Бир дагы журналисттер биздин баягы эмебизде көйгөйүбүздү мындай кызыккан жок да. Себеби дегенде биз мындай жыйынтыкка келдик. Ошо журналисттер менен да бул аябай жакшы иштешип, аларга дагы мындай аларды дагы алдап жүрөбү деген дагы ой келет да. Биринчи мына журналист болуп атасыздар, ошо 3 жылдын ичинде сиздер мындай ушу 4 жылдан бери кызыгып туруп ушул маалыматты алып атканчы. Буга чейин Акипресске чыктык, бир журналист ошол жерден басып чыгып бир чыгарган эмес. Кайра биздин маалыматыбызды баягы башкача кылып чыгарган учурлар болгон да. 24 KG да барганбыз. Ушундай да болгон. Биз мына 24 KG канал жана каналы Акипресс ушундай сыяктуу экен да, сайт турбайбы? Сайт. Ал деле ушундай сыяктуу экен. Ал деле сатылган экен. Ким акча берсе ошого менен ошонун интересин карап коргойт экен да, ошонун интересинчи. Акипресс 24 KG дагы кайсы эле? Ошолор эле. Ошолор канча жолу кайрылдык биз. Муну чыгарган жок да, муну принтер алышкан жок. Жылдан бери болгон дагы бир маалыматты берип коеюн деп атам да. Булардын бир так маалыматым жок, бир 10-15 тегерегинде объектилери бар экен. Көпчүлүгү дээрлик бир 80-90% арестте. Андан сырткары жанагындай кызыл китеби жок. Ушул сыяктуу ар бир жанагы объектиде дольщиктердин ызы чуусу тех паспортко байланышкан. Тех паспорту жок адамдар пропискага тура алышпайт. Балдарын мектепке жайгаштыра алышпайт. Ушундай социалдык маселелер дагы ушул Ташевдин айынан чечилбей, ар кандай ызы чуунун үстүндө жашап жүрүшөт. Азыр ушул күндө Ташев ушунчалык бир сыпайы кишинин образын жаратканына күйүп кетесиң да. Могу тирүүлөрдү ыраазы кыла албай жүрүп, анан билбейм кимди ыраазы кылат. Анан качан карасаң эле өзүнө пиар жасап, өлгөндөргө квартира берип эле жүрөт. Тирүүлөрдүн өз акчасына алган квартираларын берсин, андай кыйын экен. Анан өлгөндөрдүн эсебин чыгара берсин. Мындай кишилер Ташевди эме экен да. Бул качпады шайлоогочу президентте. Бул өзлөрүнүн үйлөрүнүн документтерин бүтүрүп алгандан кийин, ошонун өзүнүн бизнесин карап алгандан кийин жакшылапчы. Бул мамлекетке эмне кылып иштеп бере алат бул? Бул эчтеке кылып бере албайт. Бул өзүнүн только бизнесин эле сактаган качты да булчу. Ушундай киши да кыскасы. Эми жыйынтыгыңыздар мыйзам Кыргызстанда иштебей атат да, силердин? Албетте иштебей атат. Көрүп атабызбы, 4 жылдан бери мынакей өзүбүз көрүп келатабыз. Эмне болуп аткандарынчы. Кыргызстандын гос органдары Ташевка алы келбей атышат. Эми башка сөз жок. Алы келбей атышат. Азыр билбейм, мен могу жаңы власть келди, эми кандай чечет, кандай билет, кылышат, аны көрөбүз. Эми азыр ишенебиз эле ушу жаңы властка. Мурункулар вообще иштебей койду да. Кайрылып көрбөдүңүздөрбү? Эми ошол кишиге кайрылалы деп атабыз. Кат аярдап атабыз. Кайрылып Азыр. Азыр кат аярдап атабыз Садыр Жапаровго. Башка эмне кылабыз? Садыр Жапаровго барабыз, катын жазабыз, митинг кылабыз, эшикке чыгабыз. Эмне кылабыз башка биз? Башка алып жетпесе, акчабыз жок болсо, саясаты жок болсо. Жыйынтыгын күтөсүздөр, болбосо митингге чыгасыздар, Садыр Жапаровго кайрыласыздар. Ушуну алабыз, ошо. Силовой Дагы эле аракетиңиздерди кыла бересиздер. силовой структуралар боюнчачы неме экен да. Бүт эле политикага байланганда, выборы ким болуп баратса, ошолор деле карап турат экен да, өздөрү мындай ишти до конца алып барып жеткизмей жок. Карап эле турушат экен тияктычы мындай. Ким келди, ким кетти, ошого жараша иштер жылабы жылбайбы. То есть бүт политика менен байланышкан. кайдыгерлик да. Бизге то есть Кайда барсаң кайдыгерлик. Просто Бардыгы ишиге бир керек жок да. жуманын убадасын берет, эртеңки күндүн убадасын берет. Ошо менен кайра бир жумадан кийин берсең, дагы кийинки жуманын убадасы, башка бизде жыйынтык жок. Ошон үчүн могу мамлекеттик баягы орган болгон сот органынын үстөлүнө бир күнгө эмес, бир саатка келип койгон жок Ташев. Анткени Ташев биздин мамлекетти шылдыңдап жашагандыгынын далили ушул керек болсо. Анан Садыр Жапаровго кайрылабыз деп атпайсыздарбы? Үмүтүңүздөр барбы? Бар. Ооба. Азыр барабыз, кат жазабыз, ичин жолукканга да аракет кылабыз өзүнө кирипчи. Вот, кат жазабыз, прокуратура жазабыз, өзүнө жазабыз. Үмүт бар. Бизде чындыкта биз турабыз. Негизи документтер бары бар. Биздин үйлөрүбүз регистрациядан, госрегистр регистрация өтөгөн, нотариально заверен, өзүнүн колу бар, Наташевдин аферистин, өзүнүн печати бар. Анан даже соттун чечими дагы бар. Ошондо да болбой, дагы эле соттошуп кетебиз.
дагы эле белгисиз азыркы учурда делечи, азыркы данный момент. Кайрылып коесузбу Кыргызстан жарандарына? Ооба. Компаниянын Ошо KG Group компаниясынан квартира алам десеңиз, такыр жолобоңуз албаңыз, алам десе келсеңиз да документтен текшерип алыңыз. Себеби бүт үйлөрдүн баары документтердин бирөөсүндө бүт элек. Сурап көрсөңүз мында берип эле бүт элек. Ар дайым алдап кетет же болсо ар дайым мынакей бүтүрөбүз, аны мына кылабыз деп эле алдап коюшат. Мына биз дагы эле жүрөбүз бизчи. Газ кошуло элек, дагы элечи мисалы биз. Ошон үчүн сагыраак болгула, бир үй алам десеңиз жакшылап текшерип алыңыз. Документтен текшерип алыңыз. Документ аябай керектүү нерсе экен да, керектүү нерсе. Анан кийин ойлонуңуз, жалгыз барбаңыз алам десеңиз, бир адвокатыңыз алып алыңыз же кеңешчиңиз алып алыңыз. Ошон абайлаңыз. Ушул KG Group'тан абайлаңыз. Булар компания аферисттер. Бул алдаган, булар иштегенде бул алдап иштейт буларчы. Кишилер алдайт булар. Жөнөкөй карапайым кишилерди булар алдап иштейт булчу. Имамидин Ташев деген генеральный директор өзү. Ошон. Азыр ал жакта азыр Улан Абдикеримов иштеп атат, Ал иштеп алды окшойт. И В связи с этим делом. И Аскер Маденов деген, азыр то, что мы знаем. Маденов. Маденов. Имамидин Ташев там пока не появляется. Сак болгула, что абайлагыла. Биз өзүбүздүнүкү дойшикпиз, биз өзүбүздүн өтө атабыз мынакей дагы. Биз бакта барыбыз келбей калдык. Дагы бар да дойшиктерибиз. Будем обращаться еще. Аягына чейин барабыз. Өкмөткө дейби. Аягы акыйкат менен бүтөбүз. Айырдын деле соту бар да. Анан аркы дүйнөнүн дагы соту бар кыскасы. Баарын Кудайга койдук. Биз эртеби кечпи өз чындыгыбызды табабыз деп ишенип жашаган жарандарбыз. Кантип эле Ташев ойлогондой, Ташев иштегендей эле боло берсин баардык маселе. Офисте болсо бүт тууган уругун топтоп алышып, бизди дойшиктерди эмес керек болсо мамлекетти шылдыңдап жашап жатат азыр. Чыны келгенде. Кайрылып келсе болобу? Жапыкеев СМК, председатель ГСБП болуп атпайбы азыр? Ошо сураныч бизге лишний кереги жок. Бизде квадратный метр бизде сомма, биздин өзүбүздүн квартирабызды алсак, төлөнгөн квартира алсак, ошо керек да бизгечи. Анан СМК Жапыкеев ошо биздин ишибизди мындай карап берсе, кабыл кылып элечи, справедливо карап берсе, ошо эле болду. Ошо эле чечилет, ошол жактан элечи, на месте чечилет, ошо түшүнүктүү болот да. Ошону карап берип койсоңуз жакшы болмок. СМК Жапыкеев сизге сураныч да, дойшиктерден, KG Group'тун дойшиктерден баарынан. Биздин ишибиз сизде Финполдо ужечи, сизде бар, өзүңүз эле карасаңыз болот, ошол жакта бар да, барчы. Решениялар, чечимдери бар, соттордун чечимдери бар.